Кече 1 май күнү Жалал-Абад шаарынын Курманбек стадионунда Кыргыз премьер-лигасынын 8-турунун алкагында Мурас Юнайтед жана Барыс командалары күч сынашты. Алгачкы беттеш кызуу жүрүп, оюндун 6-мүнөтүндө Барыс командасынын оюнчусу Фархат Мусабеков гол киргизип, эсепти ачты. Көп узабай эле оюндун 1-бөлүгүндө эсеп теңелди. Мурас Юнайтед командасынын оюнчусу Амир Жапаров 26-мүнөтүндө гол киргизип, 1-бөлүк 1-1 эсеби менен жыйынтыкталды. iPhone 16'nın жеңүүчүсү урматтуу жалпы футбол сүйүүчүлөрү. Ал эми тыныгуу учурунда футбол сүйүүчүлөрүнө атайын лотерея ойнотулуп, 3 футбол көрманга Мурас Юнайтед клубу тарабынан 3 iPhone 16 уюлдук телефондору тапшырылды. Күтүлбөгөн эме болду. 3 билет алгам. Неожиданно. Өтө кубанычтамын. Чоң рахмат. Уюштуруучулар өтө сонун. Рахмат. Постоянно эле келем. Анан мен жеңемди ойлогон эмесмин. Ушул күнгө чейин мен лотериядан эч нерсе жеңген эмесмин. Оюндун 2-бөлүгүндө Мурас Юнайтед командасынын оюнчусу Максат Алыкулов оюндун 74-мүнөтүндө гол киргизип, 2-бөлүк 2-1 эсебинде Мурас Юнайтед командасынын жеңиши менен жыйынтыкталды. Оюндун соңунда футбол көрмандары үчүн Мурас Юнайтед клубу тарабынан уюштурулган лотерея кайрадан ойнотулду. Анда iPhone 16 уюлдук телефону жана автоунаага 5000 акш долларлык сертификат ойнотулду. Аталган акчалай башкы сыйлыкты милиция кызматкери утуп алды. Желкесинде жылдызы бар, жүрөгүндө кыргызы бар байкелерибизге кол чаап коюңуздар келиңиздер. 5000 доллардын жеңүүчүсү. Чынында ишене албай турам. Биз билет алдык. Ошо башка досым жүр деп сунушталып алып эме кылып элек, ошо ийгилик чаралды. Мурас Юнайтед командасы Жалал-Абад шаарында өткөн ар бир беттеште футбол сүйүүчүлөрүнө баалуу белектерди лотерея аркылуу тартуулаганды салтка айлантып алышты. Негизги максат коомчулукту спортко кызыктырып, көрмандардын санын арттыруу. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион.